Мындағы Сабис. Айперинин мүнөзү шайыр, көпчүлүк менен ойногонду жакшы көрөт. Күн сайын ага ылайыкташтырылган билим өргөсүнө барып, жазып, окуганды үйрөнөт. Бирок ал тубаса дарт менен төрөлгөндүктөн азырынча тамганы тааный элек. Учурда Айперинин жашы 14-тө. Аны күнү кечки апасы карап, көз алдынан чыгарбайт. Кызымдын диагнозу симптомическая эпилепсия деп коет. 6 айдан бери төрөлгөндөн баштап 1 айда бир билинген. Андан кийин 6 айда катуу судбир болду. Ошондо докторго алып келип көрсөткөндө башында кан уюп калган дейт да, кыйналып төрөгөн, 4 кг 300 болуп кыйналып төрөгөн. Ошондон родовая травма деп айтышты да мунучу. Бул үй бүлөнүн Бишкек шаарына көчүп келгендерине быйыл 8 жылдын жүзү болду. Ага чейин Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда күн кечиришчү. Буга оорулуу кыздын дарты себеп болуп, аргасыз конуштарын которууга туура келген. Бирок аларды калаада турак жай маселеси ойлондуруп келди. Анткени жаңы салынып жаткан үйлөрүнүн бөлмөлөрүн бүтүрүүгө каражаттары жетишсиз болгон. Арыз таштап койгом, документтерди чогултуп барып керектүүлөрүн. Анан келип көрүшкөн, келип көрүп, комиссиядан өтпөй калдык биринчи жылы. Кийинки жылы дагы келишти, анда да өтпөй калдык. Быйыл өтүп калдык да. 3 жылдан кийин быйыл өттүк, анан ушул комиссия чечим чыгарды, ушул душ менен Айпердин комнатасын жасап берели деп. Печке ошо жылуулукка жетпейт экен да күчүч. Бул үй бүлөлөрдүн катарында Руслан Осмоналиевдер да бар. Русландын да 8 жаштагы Сабина аттуу кызы туубаса дартка чалдыгып, ушул кезге чейин сүйлөбөйт. Турмуш шартына байланыштуу быйылкы кышта суукта калышып, мындан улам Осмоналиев эл аралык уюмдардан жардам суроого аргасыз болгон. Жыйынтыгында турак жай өнөктөштүгү фонду заманбап мечитти анын үйүнө куруп берген. От жага турган жерде бул топочный комнатада. Ушу топочный комнатаны салышты, чатырын жабышты, мына печканы эметишти, коюп беришти. Анан үйдүн ичинде калган радиатор, система, бүт обогревательдердин бар үйдүн ичинде, ошонун баарын жазышкан. Тагдырдын оор сыноосуна кабылгандарга жардам берген Сорос Кыргызстан коомдук фонду өлкөдө 2007 жылдан тартып жалпысынан 100дөн ашык үй бүлөгө жардам берген. Алдыңкы жылдары мүмкүнчүлүгү чектелген аймактарда жашаган жарандарга турак жай жагынан көмөк көрсөтөбүз деп ишендиришет. У фонда Сорос очень много направлений, то есть в общественном здравоохранении. Это направление только одно. Сорос Кыргызстан фонду бир эле турак жай салып берүү долбоорунун алкагында иш алып барбайт. Биз бир нече багытта жардамга муктаж жарандарга көмөк көрсөтөбүз. Мисалы паллиативдик жардам кызматын айтып кетсек болот. Биздин чөйрө абдан кенен. 2015 жылы Кыргызстанда психологиялык жактан жабыр тарткандардын саны 70.595 адамга жеткен. Алардын басымдууларынын социалдык абалдары начар болгондуктан жашоодон кыйналып келишет. Бул учурда мамлекеттик жардам колу алсыз болуп, эл аралык уюмдардын колдоосу аларга үмүт берет.